Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, dostlar, çekleşler. Учурда биз Москва шаарындабыз. Автокурьерде иштейбиз. Бүгүн автокурьерге кандай машиналар менен иштесе болот? Кандай машина алсам болот? Матиз алса болобу, Жигули алса болобу деп сурагандар абдан көбөйүп кетти. Ошого машиналар боюнча тартабыз. Кандай машиналар болот, кандай машиналар болбойт. Андан сырткары автокурьер менен кандай заказдар болот, канчага иштесе болот? Заказдарды каяктан алат, кандай кылат, ошолор боюнча тартабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, лайктан басыңыздар, видеону бөлүшүп коюңуздар. Saat болсо 8ден 42 өттү. Азыр saat 9да жумуш башталат, 20 мүнөттөн. Пробег болсо 0га коюп койдук. 12 саат иш болот. 9:30 негизи 9:30га чейин, бирок биз жарым саат эрте баштай беребиз. 9дан 9:30га чейин, ошондо 12,5 саат иш болот. 12,5 саатта канчага иштесе болот, канча километр жүрөбүз, андан сырткары канча заказ болот, ошол боюнча тартабыз кылгандар. Мына ол пятерочка биздин иштеген жер. Бу жерде покупательдер келбейт, только доставка болот. Ичинде атайын сборщиктер бар, заказаларга биринчи аларга түшөт, андан кийин бизге түшөт. Алар чогултуп даяр болгондо даяр деп басканда бизге да даяр деп чыгат экранга. Биз кирип алып чыгып кете беребиз. Бул жерде бүт доставщиктер келет жерге. Saat 1 мүнөт калды, азыр 9да ачабыз. Мындай болуп заказ түшөт телефонго. Буну принимать этебиз. Приехал в магазин, басабыз. Готово дейт уже. 11 килограмм экен. 23 53 11 42 деген номердеги заказды алып чыгабыз. Алып чыккандан мынаны забрал басабыз. Забрал заказ. Забрал заказ басты, анан клиенттин адреси чыгат. Анан клиентке көздөп жөнөбүз. Ага чейин клиенттин адреси көрсөтпөйт, каяка барыш. Ал эшигинен киресиң. Жерде на полкада заказдар биздики. Ар бир толка бирден заказ коюп коет. Номер заказдарды нерге жазып коет, мындай жерден карап. Bir paket болсо 1 пакет, 2 пакет болсо 1-2 деп жазып коет, 2-2. Так, 13:42 деген менин заказымда. 23:53 13:42 1-2 пакетинде. Мына 1-2 пакет болсо, мына экинчи пакет 2-2 деп коюп, 3 пакет болсо 3-үчүнүн нерге 3-3 деп коюп, 4 пакет болсо 4-4 деп коюп. Ар бир полкада бирден гана заказ, 2ден заказ койбойт. Башаламан жок. Бардыгы түшүнүктүү эле. Мына кызыл болсо биздин машина. Биринчи заказ 300 метрге мына ал чоңдомго түштү. Жакындыгына байланыштуу. Машинаны минбей эле пешком жөнөдүм. Пешком эле алып барып таштап коймун. Мындай кылып телефондо барды көрүнөт. Волжский бульвар, дом 1, 6-подъезд, 2 этаж, квартира 444. Домофон 444ге чалсак ачат азыр. Мына домофон 444. Хорошо. Второй этаж дейт. Второй этажга чыгабыз азыр. Мына достор 5-6 мүнөттө уже 100 рубль эстеп коет. Аны бергенден кийин доставителди басабыз. Бизге кийин заказ берет. Бизге 7-8 мүнөт убакыт берген. Азыр 3 мүнөт убакыт калды, ошондой кидет да 5 мүнөт алып келдим азыр. Доставителди баскандан кийин биз уже свободный болуп калдык. Азыр бизге дагы заказ берет. Кийин магазинге келгенде мынаны приехалды басып коесуң магазинге. Азыр мен магазинден алыс болгон үчүн да экинчи заказ берип азыр. Принимать этебиз. Готово дейт. Мен азыр магазин жанында эле жүрөм, эч алыс болсо мындай приехал көрүнүп басылбайт. Көрүнбөй алып экен. 8 килограмм экен, короче. 23 43 02 78 деген заказды алып чыгабыз азыр.
23-43 нелек 71 пакет. Так, забралды басабыз. Забралды басқаннан 13 минут. Уақыт берді 12 минут. Бұл нан басасындағы капырит адрес қылабыз. Капырит адрес қылғаннан кейін навигаторға кіріп тұрып, навигаторға поиска выставить қылабыз. Выставитті басқаннан кейін өзі шығып қалады сразу. Маршрут 3 минута 600 метрлік жол екен. Поехалыны қылабыздағы қаншаншы подъезд екен деді бүт жазылып тұрады. 10-дон 1-ші подъезд 20-ші этаж 186-ші квартира дейді. Ждем дейді. Комментарий жазып қойды, ошондай комментарийлерге көңіл бурабыз. Подъезд өзі бирле подъездный дом екен. Кеттік. Шындай достар, жұмыс шындай болады. Достар, мен заказды беріп шығып кеттім аз лифте. Бізге 13 минут уақыт берген, 6 минут уақыт қалды. Сонда біз 7 минутта келдік. 7 минутта келіп беріп қойып шығып кеттім. Бұнда кечіккенге бізде минус жоқ. Кечікпе алып келсең плюс бар. 10 рубль. Әрбір кечікпе алып келген заказға 10 рубльден бонус қосылып береді. Если кечік алып келсек, анда бонус қосылбайды. Доставилді басабыз. Az lifte olғанға антен шықпай, жақ ойлантады. Айлантады, загрузка қолдады. Ана қызыл мен машинамда. Домның алдына келіштіле шарт емес. Мисал үшін домның жанынан жол өсті, шере тоқтатып қойып, парковкаға қойып келіп, 10 метр көтеріп келіп қойсақ, ештік болбайды, тез келеміз да. Шерден жол өтеді. Андай кетеді, бір 3 минут айланып келіп, қайрылы шеге келеді да. Домның алдына келішінші. Анның көрішінде жерге тоқтатып тұрып, нерде өз тротуар бар, мындай келіп тұрып, нерден бұрылып өле өсті, мына домда. Если машинаменен келсең, нар жақмен айланып келішіңе тұра келеді. Сондай қыл іштесе дағы тез болады заказдар. Машинамен айланып жүрі бербейді. Нерде атайын өз парковкалар бар. Мен нерге қойдым. Заказды алдым. Мынау өздерінде түзле өтіп аттап артылы, ана домға кіріп беріп қойдым. Зато тез бүтті. Заказдар қандай алыш керек, қай қалып барыш керек, қайырдан алыш керек, түшініктілі олдығы оқшетті ойлайым. Екі заказ болса дағы. Емі төлеш бойынша айтайын. Мұнда мен кірген уақытта бір заказға 80 рубль, ана саатына 140 рубль болшы. Азыр болса, біраз көтеріліп қалды, саатына 140, ошол бойынша сааты бірақ заказына 100 рубль қылып қойды. Азыр саат қанша oldu? Saat 9:30 oldu. 9:30'da ben 2 zakaz kıldım. 2 zakazda 200 rubl. Anamlar 9'dan 10'a çeyin 140 rubl olsa 340 rubl işledim da primerde. Hazır daha zakaz kılıp kalsam daha koşulat. Oşentip iştegenine jaraşa akçalı veresin. Zakazlar alışça kalıp barasın, жақын жерге алып келесің, айырма жоқ, бәрі 100 рубльде жазылады. Сен жақын жерге алып келдің деп, саңа азырақ төлеп қойбайды, же болса алысша қалып барып қалдың деп, саңа көбірек төлеп қойбайды, айырмасы жоқ, бірдей төленеді. Бирок алыс дегенде деле эң алысы 3 километр, 3,5, 4 километр кээде гана болуп калат. Болбосо 2,5, 2, 3 ушундай жакындагы жерлер болуп калат. Заказ жакшы негизде иштесең болот. Эми достор, машиналар боюнча тартабыз. Азыр кандай машиналарды алыш керек, кандай машиналарды албаш керек. Акчаңыздар көп болсо, мындай машиналардан чыккатты го, кундайда. Алдагы доставщик, орыс, кыз, аял киши. Артаңа акчаңыздар орто болсо, мындай машина миниңиздер. Болбосо мындай машиналардан Kia Ceed биздин балдар таксида минип жүрөт. Ушулда доставщик. Болбосо мындай машиналардар меникиндей. Бұл универсал доставка. Доставканы любой түрінде иштесең, грузовой таксида да иштей бересиң. Фирмаларга кирип да иштесең болот. Мына Kia Ceed'дин эгасы орус бул дагы. Азыр бизде конкурент аябай көбөйгөн. Доставщик аябай көп бул жерде. 15, 16, 17 бар. Орусу дагы бар, Азербайжан дагы бар, мында бир кыргыз бар. Бул Наматиз менен иштейт мына. Дагестансы дагы бар, өзбек жок. Өзбеги дагы бар, тажики да бар, кыргыз да бар. Короче, азыр баардыгы эле курьер болуп кеткен.
Aqындай саларыстар доставка. Bizde takside жүрөт. Мына баягы Hyundai доставкада иштеген. Жанындагы мырзанын өзүнүн да бир машинасы бар. Ал деле арзан машина эмес. Бирок кээде экөө бир машина менен иштеп калат, кээде экөө эки башка машина менен иштеп калат. Эрди катындарбы же кошуналарбы билбейбиз пока. Бирок мына ушундай жакшы, чоң кымбат машина менен иштешет. Мында бир Жигули иштейт, Азербайджанец бул. Hyundai Solaris'ler иштейт, таксиге алайык. Kia Ceed иштейт. Бул машиналар көрсөткөн себебим көптөр сурап калды. Акыркы убактарда Matiz'ди доставкага алабы, Жигулини алабы дешипчи. Matiz өзү доставканын машинасы да, доставкадан башка жака албайт ал Matiz'ди. Негизде доставкага иштейм деп алышат Matiz'ди. Ошон үчүн Matiz алабы деп эле алып бериңиздер. Жигули алабы деп эле алып бериңиздер. Буларга айырмасы жок. Сен Жигули менен ташыйсыңбы, лимузин менен ташыйсыңбы, лишь би доставканы алып барып берип турсаң эле болду. Ошон үчүн кандай машина алыш керек деп сурабай эле өзүңө кандай машина жагат, кандай машинага акчаң жетет, ошого карап эле алып бериш керек. Тарсылдатып эле. Мына Оканы да тартып коюнчу, болбосо мындай Ока алыңыздар. Ушундай Окадан экөө бар азыр. Өзөк балдарым жүрөт. Бул болсо 40 миң, 50 миң, 30 миң ушундай эле болсо керек. Состояниясы идеалный, шарак тарак болду жүрөт. Бирок биз тапкан акчаны булар деле таап атышат. Бул машиналарды тартаткан себеби көптөрү машина сурашат. Кандай машина алыш керек, кандай машинаны ишке алат деп, ошон үчүн гана тартып койдум. Кымбатын жана арзанын. Эң кымбаттары баягы кыздыкы, эң арзаны ошо Окалар. Андан башка Matiz, Solaris дегендер толтура. Мына бул Ока болсо экинчи Ока. Баягы ак Ока, бул көк Ока. Ушул эки Ока иштейт бизде. Мына достор, болгону 49 километр жүрдүм. Майлы 800 да бар экен. 50 километр жүрүпмүн, бирок бүгүн заказ болбоду. А безим болсо күндө көп эле заказ иштегендей эле кетти. Себеби заказ жокту. Машинаны жүргүзүп, печка жагып алып, жылып отурдук. Безин обычно эле 500 рубльдей кетти. Бирок 49 километр жүрдүк. Заказ болсо мына мындай. Азыр акыркы заказды кылдык. Акыркы заказ кылганда мындай доставилди басабыз. Мисалы мына кечиккенде мен азыр мына 2 минут 45 минутага кечигдим, почти 3 минут. Ана убакыт берет, убакыт өзүнүн убакыты азайып келип, акыры мындай минуска кире баштайт. Ошондо кечиккен болосуң. Акыркы заказында это мой последний заказ дегенди басып коесуң, птичка кылып. Ошону басканыңда өзү заверштетилип мындай жабылып калат. Мына бүгүн иш бүттү. Заказ болсо 18 заказ кылдым. Пробег 59, саат 12 саат. Төлөмдөрү болсо 12 саатка 140тан 1680 плюс 1800. Ар бир заказга 100дөн төлөндө 1800. 3480. 480'i benzinge geçse 3000'i taza. 3000 taza. Дагы арендага машина алып минсем актайбы деп сурагандар да болду да. Matiz алып доставка кылсам. Өзүңүздөр пример кылып көрсөңүздөр болот, мына видеону көрүпчү. Matiz'ди аласыздар 1800 арендага. Андан 1800 аренда чыгарыңыздар, бензин чыгарыңыздар. Анан өзүңүздөр канча калат. Ошондой кылып өзүңүздөр эсептеп көрүп бир чечим чыгарсаңыздар болот. Менин оюмча арендага доставка калып мен иштин кереги жок деп ойлойм. Андан көрө велосипед алып алып пеш күрөдө иштесеңиздер, таза иштегениңиздер өзүңүздөргө калат, эч кимге аренда бербей. Эми бул доставка күндө эле боло бербейт. Бир күн болуп калат, бир күн болбой калат. Болбой калган күндөрү
өзүңүздөргө 1000 сом же 500-600 же 1,5 миң ошондой эле калып калышы мүмкүн. Калган аренда бензин расход болчу. Ошого мен доставкага арендага миништин кереги жок эле деп айтар элем. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн. Машина боюнча айттым, машина кандай заказ, кандай машина алыш керек дегендер. Любой машина ала бериңиздер. Кандай кылып иштейт, каяктан заказ алат дегендерге башында көрсөттүм го деп ойлойм. Түшүнүктүү болуш керек. Ар бир заказды тарта бергенге туура келбейт, себеби өтө узак болуп кетет. Узак видеону эч ким көрбөйт. Ошон үчүн кыска эле тартышка туура келди. Саламаттыгыңыздар, лайктан басыңыздар, видеону бөлүшүңүздөр. Каналга катталыңыздар.